кээ бирлерине жанагындай көп кыздар намысынан азыраак болуп атат. Кийин ал турмуш курузуна балта чабып атат да. Больницага түшкөндөр ушу аялдар болуп атат да, 80%. Алар жанагындай колу сынып, буту сынып, мурду сынып ошондой болуп түшөт да. 8 март күнү саат 11-де туруп алып анан жумушуна шашып кетет. Аялын сыйлабайт. Ошону Сыйлабайт да. Деңизине жараша балыгы, чырагына жараша жарыгы дейт да. Кээ биркилер майрамдашат хиджаб кийгендер. Азыр хиджаб кийгендер деле, например, хиджаб кийип алып, как мода катарында кишилер бар да, ошо мода катары көргөн. Албетте айтып кетти. Биякта айтты да, биз кыргызбыз депчи. Албетте биз кой эмеспиз, койчу бизди кайтарган. Албетте биз кыргызбыз, кылымдарды майтарган, Кыска кийинип баштасаң Европага көчүп кеттиңер депчи. Мына биз деген кыргыз эли, мисалы үчүн көчмөн калк болгонбуз, туурабы? Менин айтканымдын себеби мына көчүш керек, кыргыздар көчмөн болгон деп атасың. Көчпөй койбо. Кыргыздар көчмөн болгон. Көчүп отуруп мына Европаны алдың, эми чукулда индейтсиздерди ал. Ошондо жакшы көрүнүш болобу, сага индейтсиздер болуп, таяктарды кармап алып, деп көчөдө көздөрүнүн каштарын чийип алып. Мисалы үчүн сайма сайыпсам дагы мына открытка жасасам да, мен ата-энем, мамамды өзүмчө аябай жакшы кубанганга аракет кылам да. Ошол эркектердин билээрин билип туруп, эмнеге боенуп, эмнеге кыска шым кийип алып, кысынып көчөдө басып жүрөсүңөр. Мен таң калам ушуга силерге. Жыгаш жаманы керек, ар нерсеге керек, кыз жаманы кенжеке, караңгы коноко керек, кыз жаманы кенжеке, жатканга жер таппай калганда керек дегенде агасы эси болуп жыгылган экен да. Туура эмес жолдо жүрүп баратканы бул эркектердин алсыздыгы деп айтмакмын. Көзүңөр ошолорду көргөндө сокур болуп эле өтүп кетпейсиңерби? Карап отурбай. Отурушка барасыңар да, ар кандай отуруштарга. Эмне үчүн да? Кандай ниет менен барасыңар? Кандай ниет менен суланасыңар? Ким үчүн суланасыңар? Эмне үчүн деген? Себеби бир жакшы макал бар эмеспи? Балдар көзү менен сүйөт, кыздар кулагы менен дегендейчи. Бир күн болсо да. Бир күн болсо дагы аял затына праздник керек. Азыр керки өлкө, мисалы Эстонияда бул 8 март жок экен да, такары. 8 март деп эле бир күндү белгилебей, эркектерди дагы, аялдарды дагы, бир туугандары, адамзатты ошол 365 күн бардыгында сыйлайлы иншалла.